Кейж Групп курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүнүн башчысынан азыр биз бул компанияда кандай жаңылыктар болуп атат, батарейлердин баасы канча болуп атат, кандай акциялар 2019-жылы, кандай жаңы сюрприздер болот, мына ушул суроолорубузга жооп алабыз. Данияр кызы Жылдыз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Рахмат. Маанайыңыз жакшы? Жакшы, абдан жакшы. 2019-жылы Кейж Групп курулуш компаниясында кандай жаңылыктар болот? Салтка айланып калган биздин баягы эле жардам берүү маселебиз. Буюрса, азыркы учурда Курбан айт келатат. Кайрымдуулук жагынан. Кайрымдуулук жагынан, Курбан айт, желек көтөрүү аземи, дагы көп балалуулар конкурсу буюрса 2019-да абдан чоң пландар бар. Бул нерсеге атайын бөлүнгөн бөлүм барбы, же болбосо ыктыярчылардын баары катыша алабы Кейж Групп компаниясынын ишчилеринин арасында? Бардык кардарлар катыша алат. Определенный биздин бир мындайча айтканда правила деген бар. Ошол правилалар менен эси туура келсе, дал келсе бардыгы катыша алышат. Бош убакыт болсо. Ооба. Турак жайлардын коммуникация жактары тууралуу маалымат берип өтпөйсүзбү? Азыркы учурда эми коммуникациялар деле болот. Электроэнергия көбүнчөсү, канализация, суусу, газ. Булардын бардыгы райондон зависит этет. Анткени, вот, например, алганда Ахунбаева, Абая, ал жактыкы коммуникациясы бардыгы центральный. Суусу, канализациясы, газ болсо 70% адамдар жашап баштаганда уже берилет. Южный микрорайон тарап жакта айта келсек, бул жакта көбүнчө эле автономный электроэнергия, бул центральный отопленияга, ТЭЦке кошула албайт. Бирок азыркы учурда жаңы салынып аткан турак жайларыбыз, Чыңгыз Айтматов, Сухой Батыр Южный магистральда жайгашкан турак жайыбыз, биякта мини котельня болгонтат, ал жактан, ошол жактан центральный коммуникацияга кошула алса болот. Бул коммуникациядан дагы негизи мындай карап көргөндө көп нерсе чечилет. Көбүнчө эле биздин кардарларыбыз баягы центральный болсо деп суранышат көбүнчөсү элечи. Анан ошо аракет кылабыз ошондой райондорду тапканга. Бирок кандайдыр бир жагдайларда тескерисинче бул центральный болбогонуна дагы сүйүнүп кеткен учурлар кездешип атат бизде. Кейж Групп курулуш компаниясынын үйлөрүн азыр сатып алганда ошондо толугу менен бүткөн батарейге ээ болобу же өзү жасайбы андан ары? Толугу менен бүткөн жок. Биздики көбүнчөсү эле ПСО берип атканда стяжка штукатурка менен беребиз. Самый входной бронированный эшигин биз жасап беребиз. Андан терезелер турецкий производство, эшиктери болсо Россиядан келген эшиктер. Анан стяжка штукатурка бүт коммуникациясын бардыгы баягы комнатага чейин киргизип, тартылып берип, анан берилет. Алып атканда дагы көбүнчөсү бизге сатуу бөлүмүнө кайрылышканда биринчи сурайбыз да кандай карап атасыздар. Кээ-биркилер котловандан алышат, арзанына карап алышат. Кээ-биркилер рассрочкасына карап алышат. Бүтүп калган үйлөрдө деле бизде көбүнчөсүндө варианттар калбай деле калат. Анткени 2-3 жыл мурун эле котлован казылып баштаганда эле ошол учурда 30%-ын төлөп коюп, анан рассрочкага алышып, уже үй турак жай туруп, уже биз ремонтко берип атканда варианттарыбыз деле калбай калат. Салыштырмалуу мисал айтып жатасыз, жаңы салынып жаткан үйдөн эгер алдын ала батарея алса арзаныраак болот депчи. Бүткөн үйдөн жана жаңы салынып жаткан үйдөн салыштырмалуу канча акча аралык айырмачылык болот? Негизи жаңы салынып аткан үйлөрүбүз эң алдысы $450 башталат. Биринчи котлован казылып баштаганда $450-дөн $550 чейин. Салынып бүткөн үйлөр уже биздин дольщиктерибиз алышып 3-4 жыл мурун акчаларын вклад кылып алып коюшуп, анан бир бөлмөлүүнү 2-ге көбөйтөм деп, наоборот 2-ни 3-кө көбөйтөм деп саткандар бар. Разницасы где-то бир $100-150 болот. Анан 100%-дык төлөм. Рассрочкага алышат дагы, анан 100%-дык төлөмгө кайра сатышат. Бизге да кайрылган учурдар болот. Жардам бергиле,
ошо сатып аттым эле, бир кайда бир ар кандай ситуацияларын өздөрүн түшүндүрүп, биз дагы жардам беренге аракет кылабыз. Анткени бизге көп адам келет, көп адам келип эле сразу эле билебиз да, вот кандай варианттарды карап атасыздар деп. Ошондо өздөрү айта кетишет. Бүткөнү керек или мага рассрочкага бүт элек 2020-22 жыл күтө алам деген маалдар болот. Эң узак төлөө мөөнөтү ошондо канча мөөнөткө созулат? 36 айга 3 жылга. Бирок индивидуально дагы карайбыз. Кээ биздин кардарларыбыз кайрылышат. Биринчи төлөмүн 20-30% кылып берели, калган мөөнөтүн бир 4 жылга, 4,5 жылга бергиле деп. Анан баягы ситуациясын карайбыз. Чындыгында болуп калат ушундай учурлар, баягы ай сайын биз графикке 40 миң, 50 миң деп бөлүп берсек, ал учурда төлөй албай 25-30 миң сомдон төлөйм деген кардарларыбыз болот. Аларга дагы жакшы жардам беребиз. Каралат анда. Демек өзүнчө дагы карайсыздар. Ооба. Ошо менен катар рассрочка дегенде биз сөз түрдө жаңы салып жаткан үйдөн дагы бүткөн үйдөн дагы ала албайбыз. Болгону бүткөн үйдөн рассрочка болсо, жаңы салынып жатканда рассрочка алсак болобу деген түшүнүк. Дагы бир жолу эскерте кетсеңиз. Жаңы салынып аткан үйлөрдөн көбүнчө эле рассрочкасы эң биринчи 3 жылга деп берилет, 36-га. Анан ай сайын кыскара берет. 35-34 депчи. Жаңы үй салынып бүткөн үйлөрдөн рассрочкасы жок, ал жак 100% төлөм. 100% төлөм болуп калат. Эси биздин өзүбүздүн жеке компаниябыздан болсо, например, азыркы учурда индивидуалдуу ар бир объекттен бир-бирден варианттарыбыз калган. Ахунбаева баяда, например, 3 бөлмөлүү батир, коммуникациясын баары центральный, $600 деп атабыз. 100% төлөм болсо, бир $10-20 түшүп берип, эси рассрочкага сураса, эми желательно 50%-нан өйдөрөөк төлөгөнү биз үчүн жакшы. Азыркы күнү көпчүлүк кыргызстандыктардын чындыгында борбордо батири жок. Көпчүлүктөрү чет өлкөдө иштеп, бул жакка акча салып, батир сатып алууну кыялданышат. Мына ушул максат менен кеткендер дагы абдан көп. Ал эми бул жактан рассрочкага үй сатып алып, алдын ала акчасын төлөп коюп, аны менен катар ал үй убагында бүтпөй калган, мисалы, же болбосо таптакыр эле үй салынбай калган, анан соттошуп жүргөн учурларды дагы биз көрүп келебиз. KG Group компаниясында бул учурлар кандай каралат? Азыркы учурда өзүңүздөр ошо билгендей көп эле строительный компаниялар жаңы салып жакшы келатып эле токтоп калган учурлар болуп атат. Бизге дагы өткөндө эле бир 2 жума мурун бир эжеке Айсулуу деген эжеке чалды мага. Мурун менден консультация алып, анан башка компанияга алган экен. 2 бөлмөлүү квартира, акчасын салып коюп, азыр акчасын кайтарып албай атыптыр. Ооба, андай дагы маалдар болот, көп угабыз. Бирок Кудайга шүгүр, биздин андай ситуацияга кабыл алынган эмеспиз. Болгону кечигип калуулар мүмкүн. Ага эч кандай гарантия бере албайбыз, мүмкүн. Эмнеге дегенде, баягы биздин инвесторлорубуз жок. Биздин инвесторлорубуз булар биздин долевой участниктерибиз. Алар канчалык баягы графиги менен, маалы менен төлөп келишсе, биздин дагы строительствобуз абдан жакшы жүрөт. Кээ бир учурларда болуп калат, такыр эле биринчи төлөмдү төлөп коюп эле жогоп кетишет, связьга чыгышпайт. Алар менен дагы уже индивидуально иштеп баштайбыз, түшүндүрө баштайбыз. Биякта 100% төлөм төлөгөндөр бар. Алар келип бизден сурашат, эже, байке, келиңиздер, төлөгүлө, мынтели, тинтели деп уже альтернативный варианттарды уже предлагать этип баштайбыз. Эси даже график менен 50 миң төлөй албай атсаңар, хотя бы канча төлөй аласыңар? Ошону алып келе бергиле. Бир жумасына, бир айына $100 болсо да ошону алып келе бергиле деп баягы сүйлөшүп аракет кылабыз жеткизгенге. Кээ бир учурлар болуп калат, баягы өздөрү эле баягы уялгандыктан келишип, келе сатыкка коелу, сатып бергиле, акчабызды эле чыгарып бергиле деген учурларда дагы жардам беребиз. Сатып, баягы платежеспособный дольщиктерди отургузуп, биринчи дольщигибиздин акчасын чыгарып бергенге аракет кылабыз эртерээк. Эң сонун. Анан чет өлкөдөгү жүргөн иммигранттар деп калдык, же болбосо диаспоралар, жүзмө-жүз көрүшпөй туруп, чет өлкөдө жүрүп, бул жактан батир сатып алууга мүмкүнчүлүктөр барбы? Анан эгер болсо, бул нерсеге канчалык деңгээлде кепилдик бар?
Биздин чындыгын айтканда вот Баха Южный магистральда Жусуп Баласагын турак жайы салынып атат да азыркы учурда. Ал жакта 228 батир, ал жактын где-то бир 200дөй өттү, бир где-то бир өйдөңкү этаждарда бир бөлмөлөрдөн аз эле варианттарыбыз калды. Бирок 2-3 бөлмөлөрдө бар, 90% сатылган уже. Ошол жактан көбүнчөсү вот Москвадагы биздин кардарлар алышкан. Алар алганда баягы WhatsApp деген бар азыркы учурда. WhatsApp менен прямой эфир кылып сүйлөшүп, видео звонок менен сөйлөшүп, бүт баарын түшүндүрүп берип, анан туугандарын жиберген учурлар болот. Анткени долевой договорду тууганына, мамасына, атасына, эңисине, эжелерине түзүп коюшса, кийин үй салынып бүткөндөн кийин ремонт жасаар учурунда келишет көбүнчөсү элечи. Келип атканда уже биз переоформление кылып коебуз. Ал учурдачы. Болуп калат мындай учурлар, бир кездешкенбиз мындай учур менен. Америкада иштеп эмгектенип келген биздин бир дольщигибиз бар болчу. Ал байке телефондон эле бизге ишенип, договорду көрсөтүп, факс менен жиберип, изучать этип, анан договор түзүлгөн. Договор түзүлүп, банк менен акча салып, азыркы учурда Ахунбаева Абаяда 2 бөлмөлүү турак жайдын ээси. Ошондой учурлар болот. Бул жакта болсо да көбүнчөсү ишенич да. Эң биринчи адамдар турак жай издеп атканда компанияны карайт экен. Кандай компания, канча жылдан бери иштейт, алдап кетпейби деп. Анткени элдин баары уже коркуп калган. Анан KG Group негедир ишенич адамдарда бар экен. Анан экинчи суроосу булардыкы көбүнчө эле биздин кардарлардыкы район. Кайсы райондо жайгашкан деп. Ошондуктан азыркы учурда биз жаңы проекттердин үстүнөн иштешип атабыз. Эң биринчиден биз райондордун карайбыз. Жакшы сунуштар болуп атат. Буюрса дагы биздин 14-чү объектибиз башталып калышы ыктымал. Биринчиден болуп эле сиздер билесиздер. Эң сонун. Дагы бир суроо, эгер орто ченемди алсак, бирден 10-чу кабатка чейин өзүңүз кайсыл кабаттан батир сатып алмаксыз? Өзүңүздүн тандооңуз менен эмнеге? Азыркы учурда меники 9-чу этажда. 2 бөлмөлүү. Ооба, ошо. Эмне үчүн 9? Чын айтканда, өзүм үйдө жактан коркпойм. Көбүнчөсү айтып беришет, проблем бар. Бийиктикти жакшы көрөм. Анан Сухрабатра Южный магистраль бул жакта тоо бетин карап турат. Анан кооз көрүнөт. Экинчи, үчүнчү этаж билбейм. Мен көбүнчө бийик кабаттуу үйлөрдө жашап көнүп калгам. Анан мен үчүн 9-чу этаж бул жакшы этаж. 11-12 болсо деле ала бермекмин. Бирок жок калган болчу ошол учурда. Азыр отурам, варианттар чыгып калса 11-12 этажга секирип кетсем депчи, перекит кылып алсам деп. Район жакшы абдан. Ошондуктан 9-чу этажды тандадым. 9-чу этаждан дагы көрүнүш башкача болот. Абасы да таза болот. Кадимкидей терезени ачып койсоң, аябай жакшы таза аба кирип турат. Ошондуктан мен тандоом 9-чу этаж болду. Өйдө болсо өйдө деле ала бермекмин. Бизде дагы бир маселе, канчалык бийик кабатта жашасаң, кээде лифт иштебей калышы мүмкүн. KG Group курулуш компаниясында кандай? Бизде азыркы учурда Hyundai, Nur деген лифттер коюлат. Бул проблема мен ойлойм 5-6, 10 жыл мурун болгондур. Азыркы учурда андай проблемалар деле жок. Технология жакшы өнүгүүдө. Свет өчүп калган учурда деле ар бир объектибизде тепкичтер бар. Ар бир объектибизде эмелер бар. Атайын светти кармап тура турчу, лифттерди өчүрбөчү, ошондой маселелерибиз дагы жакшы каралган ал жактарыбызда. Эң сонун. Мына ушундай урматтуу телегөрүүчүлөр, эгерде жакында сиз дагы батирлүү болом деп атсаңыз, анда KG Group курулуш компаниясына кайрылсаңыздар, сиздерге кененирээк маалыматты берүүгө даяр. Бүгүн биздин коногубуз Данияр кызы Жылдыз KG Group курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүнүн башчысы болду.